Арбаңыздар урматтуу Манас телеканалынын көрмандары, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен сиздер менен биргеликте тема берүүсү жана бүгүн биз сиздер менен биргеликте кайрадан саламаттык тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн болсо биздин студиябыздын меймандары Режеп Тайып Эрдоган Бишкек Кыргыз-Түрк достук мамлекеттик ооруканасынан атайын меймандарыбыз келген экен. Сиздер менен тааныштыра кетсек, аларды административдик жана каржы иштер мүдүрү Корай Демиржан, саламатсызбы, кош келдиңиз. Çok rahmat. Кардиохирург Дарыгер Өмүрбеков, саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсызбы. Жана ошондой эле пульмонолог Халил Бал, саламатсыздарбы? Халид Бал, кечиресиз. Кош келдиңиздер. Жана алгач ушу Режеп Тайып Эрдоган Бишкек Түрк достук мамлекеттик ооруканасы деп айтылып жатканда чарчабайсыздарбы? Оорукананын аталышын айтып жатканда. Биз көнүп калдык уже. Көнүп калдыңыздарбы? Андан берсе алгач ушу хастана хакында азык билги берер мисиңиз? Персонел алымлары хакында nasıl çalışıyorsunuz, ne Tabii yapıyorsunuz? ki biz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kırgızistan hükümeti arasındaki karşılıklı ikili bir anlaşma çerçevesinde çalışıyoruz. Bizim mali bir özelliğimiz var. Biz hem kuruluş aşamasında ve daha sonrasında Kırgızistan hükümetinin mali desteği ve daha sonrasında da büyük anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle beraber hizmetlerimizi yürütüyoruz. Burada personellerin, Türkiye'den gelen personeller, Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar içerisinde alanlarında uzman sağlık ve idari personeller gelmekte. Ama aynı zamanda biz buradaki bulunuş misyonumuz da Kırgızistan'a sağlık sistemini, Türkiye'deki sağlık sistemini, dünya standartlarının üzerindeki Türkiye'deki sağlık sistemini buraya anlatmak olduğu için biz dönem dönem personel alımları da yapıyoruz. Her yıl Kırgızistan tarafından aldığımız personel sayısını biraz daha artırıyoruz. Bunun için de hangi alanda çalıştıracaksak kuralları belirliyoruz. Eğer hekim ise o alandaki tecrübesini, diplomasını, işte hemşire ise yine aynı şekilde. Bunu hem sosyal medyamızdan duyuruyoruz. Daha sonra 2 ay bir deneme süresinden sonra kalıcı olarak işe alıyoruz. Bu şekilde çalışmaktalar. Урматтуу мекендештер, сиз уруксат берсеңиз, сиздин айтып бергендериңизди кыргызча которуп берейин. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүн биздин студиябызда Режеп Тайып Эрдоган Бишкек Кыргыз-Түрк достук мамлекеттик ооруканасынан атайын келгендер меймандарыбыз менен маек куруп жатабыз. Азыр өзүнүн сөз башында административдик жана каржы иштер мүдүрү Корай Демиржанга биздин сурообузга айтып жатат. Албетте дейт, бул биздин ооруканабыз Кыргыз жана Түркия мамлекетинин ортосундагы атайын бир келишим менен жасалган мамлекет экендигин, эки тараптын тең мамлекеттик каржы колдоосу менен иш алып барып келе жаткандыгын, өзгөчө материалдык Türkiye Respublikasынан болорун жана ал жактан биз бул жака келип иш алып барып жаткан ошол Түркиядан келген адистердин баардыгы мамлекет тарабынан атайын шайланып анан келе тургандыгын кошумчалады. Албетте деди, биз бул жерге келгенден кийин дагы жергиликтүү кыргыз адистерин менен дагы бирге кызматташууга даярбыз. Бул жактан дагы биз өзүбүзгө керектүү адистерди ар дайым байма-бай алып турабыз деп өзүнүн сөзүндө айтып жатат. Албетте дейт, бул жерде биз саламаттыкты сактоодо өзгөчө ошол дүйнөлүк стандарттарга жооп берген атайын ошол нерсенин астында багыт алуу менен иш алып барып келе жаткандыктарын белгилеп өткөндүгүн сиздерге айта кетели. Албетте дейт, бизге дагы керектүү иштер керек болгондо, эгерде сиздер бул оорукана тууралуу маалымат алгыңыздар келсе, анда албетте социалдык биздин тармактарыбыздан карасаңыздар болот дейт. Ошол биз сиздерге сөз кылып жаткан Режеп Тайып Эрдоган Бишкек Кыргыз-Түрк достук мамлекеттик ооруканасынын атайын Instagram баракчасы бар. Ошол жактан өзүңүздөр кандай кишилер же болбосо кандай адистер керек болуп жатса, ал жака да байма-бай өздөрүнүн жарыяларын чыгарып тура тургандыгын кошумчалап айта тургандыгын эскертип айта кетели. Биз сиздер менен биргеликте бүгүн меймандарыбыз менен чогуу маегибизди алга уланта бермекчибиз. Hocam, anlatır mısınız bu hastalar başvurduğu zaman nasıl süreç geçiyor? Ondan sonraki böyle tedavide hangi yöntemde kullanılır? Yani protokoller hakkında konuşuyoruz. Şimdi biz kuruluş aşamasında hem devlet, yani Bişkek'teki kamu hastanelerinin hem özel hastanelerin kullandıkları bütün tedavi yöntemlerinin fiyatlarını hepsini bir analiz ettik. Ve kendimizi şuraya konumlandırdık. Devlet hastanelerinin fiyatlarının çok minimum seviyede yukarısı ama özel hastanelerinin çok altında bir fiyat belirledik. Ve bunu yıllar içerisinde de zaman zaman bu çalışmayı yapıp zaman zaman güncelleme yapıyoruz. Ama biz Bişkek'teki hastane standartları olarak
hastanemizin teknolojik altyapısı, profesyonel sağlık çalışanlarımıza rağmen biz buradaki özel hastanelerden çok daha düşük fiyatlarda işlem yapıyoruz. Hasta başvurduğu zaman biz hangi tedavi kullanılacaksa hekim tarafından öngörülen o fiyatı hastaya bildiriyoruz ve tedavi sonunda da bunu hastadan tahsil ediyoruz. Tabii çeşitli Kırgızistan hükümetinin aldığım fiyat alınmaması gereken belirlediği hastalardan onlardan fiyat almıyoruz. Böbrek nakli için herhangi bir ücret almıyoruz. Böbrek nakli yapıldığı zaman bunların hem öncesinde hem sonrasında herhangi bir fiyat almıyoruz. Bunları Kırgızistan Sağlık Bakanlığı ile karşılıklı hallediyoruz. Bu şekilde. Абдан жакшы экен, урматтуу мекендештерибиз. Биз сиздерге эскертип айта кетели. Бүгүн биздин студиябызда дагы ушул Түркиядан келген кадырлуу меймандарыбыз менен биргеликте чогуу иш алып барып жатабыз. Биз менен сөз кылган агайыбыз Кыргызстанга келгенде 5 эле ай болгон экен Кораяк мырзанын. Менин оюмча дагы 5 айдан кийин кыргызчаны жакшы түшүнүп калат окшойт деген ойдобуз. Жана өзүнүн ошол ооруканасы тууралуу айтып берип айтпайбы? Биз дейт негизи өзүбүз оорукананы ачып жатканда ошол бааларына карап көрүп, кандай кылсак деп ойлонуп көрүп, Бишкектеги менчик жана ошол мамлекеттик ооруканаларды дагы карап көрдүк дейт, ортосунда баасын карап көрдүк дейт. Мисал үчүн Бишкекте башка мамлекеттик ооруканалардан баасы жогорураак, бирок менчик ооруканалардан эгерде сиз барып дарылана турган болсоңуз, андан азыраак экен деген кошумчалап өттү. Ошондой эле аталып өткөн ооруканада заманбап технологияларга жооп берген, заманбап ошол талаптарга жооп берген технологиялардын жардамы менен дарылай тургандыктарын жана диагноз коюла тургандыктарын айтып өттү. Муну менен биргеликте дейт, эгерде биз карай турган болсок, дейт, ошол салыштырып карай турган болсок, биздин ооруканабыздын стандарттары эң жогору экендигин айта алабыз деп өзүнүн сөзүндө айтып жатат. Ал эми төлөм акысына келе турган болсок, эгерде бизде өзүңүздөр билгендей дагы ушул ооруканада алгач трансплантация органдарын адамдардын жасалган болчу, ал жакта дейт, эгерде төлөм алынбашы керек болгон оорулар, бейтаптар кайрыла турган болсо, биз алардан эч кандай каражат албайбыз дейт. Бул ошондойки биздин мамлекетибиздин жана Түркиянын ортосунда, мамлекеттин ортосунда келишимдин негизинде жана ошондой эле биздин саламаттык сактоо министрлиги кечиресиздер кандай указ бере турган болсо, так ошонун айланасында иш алып бара тургандыктарын кошумчалап өткөндүгүн айта кетели. Ошол себептен эгерде сиздер дагы өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүүнү ойлоп жаткан болсоңуз, анда биз жогоруда сөз кылып жаткан ооруканага барып кайрылсаңыздар боло тургандыгын эскертип айта кетели. Азыр болсо биз студиябыздагы дагы башка бир мейманыбыз менен маегибизди улантсак, кардиохирург Өмүрбек Ураимов тууралуу айтып жатат окшойм. Өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, каяктан барып бул ооруканага иштеп калдыңыз? Жана азыркы учурда ошол жүрөк кан тамыр ооруларында күнүбүздө эң көп кездешкен кайсы илдеттери жана сиздердин ооруканада ал кандайча? Сиз эки жерде тең иштегениңизге байланыштуу бул жактагы дарылоону жана ал жактагы биздеги салттуу дарылоону да билет окшойсуз, ошону да салыштырып айта кетсеңиз. Мен кардиохирург, атым Өмүрбек. Мен 2006-жылдан бери кардиохирургия менен жүрөк операциялар менен иштеп жүрөм. Көбүнчө Кыргызстанда иштеп, кээ бир учурда Турцияда, башка жактарда тажрыйба алмашуу үчүн, өнүгүү үчүн барып жүргөмүн. Азыр Кыргыз-Түрк клиникасында, достук ооруканасында иштеп атам. Эң көп кардиохирургия боюнча эң көп кылынган жөнүндө айта турган болсок, бул биринчиден жүрөк кан тамырларында ишкерип, акырындан анан инфарктка алып келе турган ооруну эң көп кездешет кардиохирургияда. Бул коронарная болезнь сердца деп коет, жүрөк коронар артерияларында ичинде атеросклероз болуп, ичкерип, кысылып, акырында жабылса инфаркт болуп калат. Биз инфаркт боло элегинде дагы сактап калышыбыз мүмкүн, же инфаркт болуп калса деле кийинки инфаркт болбош үчүн, жашоосун узатыш үчүн өзүбүз аортокоронарное шунтирование деген операция эң көп кездешкен, эң тез болуп тура турган операция ошол. Салыштыра кетсеңиз, салттуу биздеги дарылоо менен сиздердин азыркы заманбап жаңы ооруканада? Албетте кардиохирургия жылдан жылга өнүгүп атат. Бул операциялар медицинанын ичинде кардиохирургия андан да тез өнүгүп атат турган бөлүмү эсептелинет. Азыр акыркы 50 жылдын ичинде мисалы мурунку кылынган нерселер, ойлонуп аткан эле нерселер болсо, азыр алар өтө эле көп гана турган болуп калган негизи. Жүрөктү токтото турган операциялар кылынса болот, жүрөктү токтотпой операция иштеп аткан маалында эле кан тамырга тигиле турган операциялар кылынат. Кээ бир учурда бул стандартный операциядан сырткары
эмнеге маания бериш керек, бул кокус операциядан кийин ар түрдүү бир мындайча айтканда тоскоолдуктар боло баштаса, осложнение деп коет. Ошондой учурларга даяр болушу өтө маанилүү. Потому что эми негизинен 90-95% жакшы элегиде турган болсо, бирок 1000 жакшы кылса деле 5-10% башкача бир оорулар ар түрдүү, кээ биркилер өтө жашы өткөн, кээ биркилердин мындай диабети болот, кээ биркилер инсульт болгон болот, аларда ар түрдүү нерселер болушу мүмкүн. Ошого даярдык болгон үчүн томография керек болот. Мисалы көпчүлүгүнө кереги жок, бирок кокус кереги тийип калышы мүмкүн деген үчүн ар түрдүү технологиялар болушу шарт. Ошол жактан чынында эле бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Кокус начарлап баштаса, мындай биз үчүн албетте биз мекемеде эмне бар, колубузда эмнени колдонсок болот сактап калыш үчүн деген суроо жаралат. Кардиохирургия үчүн бул өтө маанилүү. Анан азыркы учурда ушул күнүбүздө жүрөк оорулары жашарып жатат. Мунун себебин эмне деп айта аласыз? Мунун алдын алыш үчүн эмне кылсак болот деп ойлойсуз? Менин оюмча, азыр 20-25-30 жаштагы жаштар ден соолугун ойлойбу? Менимче ойлобойт. 20-25-30 жашта жакшы. Сиз ойлочу элеңиз ошондой жашыңызда. Мен кардиохирургияда болгон үчүн, ар нерсени көргөн үчүн ойлонот элем. Албетте, күндө кездешкен үчүн корком. Бирок негизи 20-25 жашта, 30 жашта адам ден соолугу ошончолук жакшы, көпчүлүгүнүкү. Аны ойлонбойт. Тамеки чегет, алкоголь колдонот, спорт менен, машыгуу менен ден соолукту жакшы кылам, диета кылам деп ал возрастта, ал жашта көп деле ойлонбойт. Эмнеге дегенде ден соолугу өтө көпчүлүгүнө жакшы. Ай, булар антет, мынтет, мына 70-ке чыкты, бул 80-ге чыкты деп жүрө берет. Башка нерсе менен алек болот. 40-50-ге чыкканда көпчүлүгүнүкү анан бели ооруйт, жүрөгү ооруйт, башка нерселер башталат. Эмнеге жашыраактарда, эмнеге 30-35 жашта деле боло баштады? 25 жашта. 25-30 жашта инфаркт болуп калды. Мисалы 35 жаштарда жүрөк операция кылгандар кездешип жатат. Эми балким ошончолук ден соолугун карабай койгондо 25-30 жаштагы уже бул жерде баягы биз айткан жүрөк инфаркттардын себебине карай турган болсок, ал ошол тамеки чеккенден болот. Майлуу тамак жеп, холестеринди көтөргөндөн болот. Аны баары кылынып атабы, жаштарда кылынат. Өтө каттуу кылса. Баарыбыз деле кылынат го дейм. Бар эмес, менин оюмча спорт менен машыккандар көп азыр. Өзүнүн салмагын карап, тамак аштан эмне жакшы, эмне жаман экенин бардыгы эле белгилүү да. Жашылча жемиштен көбүрөөк жесе ден соолукка пайдалуу экени бул жаңылык деле эмес. Бирок канчалык адам ошону сактайт. Кээ бир учурда болгон нерсени жей бере турган болсо, албетте семирет. Спорт менен машыкпаса, тамак биздин жашоо стилин өзгөртүш керек, кандай деп ойлойсуз? Ошентип ойлойм мен дагы, албетте. Баягы айвандардын майлууларды азайтып, тамагыбызга ичине көңүл бура турган болсок, андан сырткары албетте, мисалы 25 жашарда инфаркт болгон, аларды еще генетикасында дагы ата-энесинде, башка эмелеринде жаш убакытта инфаркт, инсульт болгон болушу мүмкүн. Ошолорду дагы жаш эмеде болушу мүмкүн деп ойлойсуз. Ал дагы албетте маанилүү бир фактор. Жашоонун стресси, бирок ошол себептен мен сизге дагы кайрылат окшойм, андан кийин бул сурообузга дагы. Ошондой эле Халид Бал бул азыркы учурда бизге аябай керек болуп аткан дарыгерлердин бири экен, пульмонолог. Evet. Ve şimdi günümüzde Covid sonrası hastalıklar değişti mi gerçekten bu yoksa mif mi? Bunun hakkında azıcık bilgi verir misiniz? Şimdi Göğüs hastalığı. Covid tüm dünyayı etkileyen ciddi bir hastalıktı. Tabii ki bu hastalıktan sonra da özellikle ciddi akciğer tutulma olan hastalarda, Covid hastalarında Covid'i geçirdikten sonra da akciğerinde belirli hasarlar kaldı. Bu hastalarda en sık gördüğümüz şey çabuk yorulma, akciğer fonksiyonunda azalma. %2 ila 6'sında da bu hastaların akciğer fibrozisi gelişebiliyor. %2 ila 6. Yani 100 hastanın 2 ila 6'sında akciğer fibrozisi dediğimiz akciğerde sertleşme gelişiyor ve bu kalıcı olabiliyor. Tabii ki Covid'e bağlı bu durumlar geliştiğinde hastanın ilerleyen yaşlarında hem akciğer enfeksiyonlarına enfeksiyon olma ihtimali artıyor, hem de halsizlik, çabuk yorulma gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Biz bunları yani Covid sonrası hastalar kontrole geldiğinde yaptığımız testlerle gösterebiliyoruz.
Covid hastalıklarından sonra rutin olan bu griplerimiz Hayır, hepsi şöyle- değişti mi ve onların tedavisi zor oluyor mu? Tabii Bunu ki sormak istedim. Covid sonrası Covid'in varyantları çıktı. Bu varyantlar da özellikle üst solunum yolu enfeksiyon olarak bulgu verdiği için hem bunların tespitinde hem de tedavisinde ciddi zorluklar yaşadık. Hala günümüzde de şu an devam ediyor. Akciğer tutulma olmadığı için daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu olarak bulgu Yol. veriyor. Bu nefes altı. Üst solunum yolu boğaz tutulumu, işte burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş. Ama akciğer tutulumu olmadığı için de hastanın solunum sıkıntısı olmuyor. Bunların da bir kısmı Covid hastalığının varyantları. Nasıl tedavi ediliyorsunuz? Nasıl yapılıyor bu tedavi işleri? Biz de alıştığımız bu antigripin içip çıkabilir miyiz bu Tabii ki olay şöyle. işleri? Şimdi şu an spesifik bir, yani bu hastalığa yönelik antiviral bir tedavimiz yok. Bundan dolayı da daha çok semptomlar yönelik tedavi ediyoruz. Hastanın semptomu boğaz ağrısıysa işte ağrı kesici, ateş düşürücü, sekresyonlarını, akıntısını azaltıcı ilaçlarla tedavi ediyoruz. Tabii ki mutlaka istirahat etmesini, bol sıvı tüketmesini öneriyoruz. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, биз сиздер менен биргеликте дагы ушул ак халатчандарыбыз менен сөз кылып жаткан чагыбыз. Кийинки биздин студиябыздын мейманы врач, пульмонолог Халид Бал менен маектешип жатабыз. Биз андан сурап жатпайбызбы, негизи эле ушул кыш сезону жаңы эле бүттү, бирок азыр деле карасак жаз деле мартка окшошпой ушундай суук болуп турат окшойт. Оорулар кандай болуп атат? Өпкө оорулары ковидтен кийин өзгөрдүбү, дагы башкача болуп калдыбы деген биздин сурообузга айтып жатат. Албетте деди, ковидтен кийин ковидтин көптөгөн варианттары чыгып кетти дейт. Жана ошол эле учурда бат чарчоо, адамдын өзүнүн кандайдыр бир алсыроо ушундай сыяктуу симптомдор менен келишет, кайрылышат дейт. Биз алардын ошол симптомдорун дарылаганга аракет кылабыз дейт. Албетте муну мен азыр сиздерге айтып жатканда өзүнүн сөзүндө ошол 100%-тан 2-6% арасындагы ошол адамдардын ошол өпкөсүндөгү толук иштебей калган тактар деп айтсак болобу? Фиброз. 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 Медициналык тил менен айтканда фиброз экен, кыргызчага отургондо иштебей калган кичинекей бөлүкчөлөр окшойт. Дагы ошолордун баардыгын биз азыр карап көрүп дарылаганга аракет кылып жаткандыктарын айтып өтүштү. Демек биз бу чалышмаян ак жерлерибизди чалыштырмабыз үчүн нефес egzersizleri falan filan dedikleri bu masal değil, gerçek midir o zaman? Tabii ki. Ya şimdi şöyle, akciğer sağlığının korunmasında en önemli şey sigaranın bırakılması. Yani sigara ve tütün ürünlerinin bırakılması. Ben sigara içmiyorum ama öksürüğüm çok ay geçmedi. Ya tabii ki o konu hakkında da bilgi vereyim. Şimdi akciğer sağlığı ve egzersiz konusunda ilk öncelik sigaranın bırakılması. Onun dışında solunum egzersizleri var. Burada diyafram egzersizi dediğimiz, burundan nefes alıp, tabii bu sırada diyafram kasını çalıştırmak için karnın şişmesi gerekiyor. Evet. Karnın şiştiğini hissediyoruz ve ağzımızdan yavaşça nefesimizi veriyoruz. Bu diyafram egzersizi oluyor. Bu solunum kaslarının ve akciğer kapasitesini arttırmada en önemli egzersiz bu. Bunun dışında Yani faydalı. tabii ki çok faydalı. Bunun dışında günlük 30 dakika tempolu yürüyüş. Yine akciğer kapasitesini ciddi şekilde artırıyor. Yüzmek etkili. Bunun tabii ki Covid zamanı Triflow dediğimiz 3 top solunum egzersiz cihazları var. Bu cihazlarla da solunum egzersizleri yapılabilir. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, биз ошол өзүм дагы сиздерге айта кетели, өзүмдүн көйгөйүмдү айта кетелин. Буга чейин да мен аябай жөтөлүп, анан эмне кыларымды билбей, азыр бул ак калатчаңызды көргөндөн кийин мен андан эмне кылышым керек эле, чын эле ушу дем алуу жана көнүгүүлөр жардам береби деген сурообузга айтып жатат. Албетте дейт, эгерде дейт сиздин дем алуу органдарыңыз өтө кыйналган же болбосо өпкөңүздө кандайдыр бир кыйналып жаткан болсоңуз, биз жаңы эле көргөзбөдү, ошол бурдуңуз менен дем алып, диафрагмаңызга толтуруп, андан кийин оозуңуз менен акырын чыгарышыңыз керек экен. Бул көнүгүүлөр чын эле жардам берерин айтып жатат. Эгерде демек биз муну да кылышыбыз керек экен. Жана ошондой эле эгерде сиздин өпкөңүздө дем алуу органдарыңызда кыйналып жаткан болсоңуз, демек чылым чегүүнү токтотушуңуз керек экенин эскертип айта кетели. Жана ошондой эле күнүмдүк 30 мүнөт бат-баттан басуу. Спорттук басуу, туура айтып атамбы? Сиз мындай орто жолдон туура эмес кетип барсам кошулуп туруңуз. Жана ошондой эле сүзүү дагы өтө маанилүү экендигин белгилеп өттү. Эгерде спорт менен дос болсоңуз, анда биздин бул жашоодо мындай өмүрүбүз узарбаса дагы ден соолугубуз чың болот окшойт, э? Өмүр да узарат бирок. Өмүр да узарат, буга ишенесиз. Халид Бey, siz buraya geldiğiniz zaman buradaki yerli hastalardan özel bir nasıl diyeyim sizden, havadan dolayı mı yoksa bu Yani şeyden buraya dolayı özel mı? hastalıkları sormak istediniz herhalde. Evet. Şimdi şöyle, Kırgızistan tabii ki çok farklı bir coğrafyaya sahip. Burada hava kalitesinin bir nebze düşük olması, yani kötü olması, sigara kullanımı fazla Sigara. Ve yüksek rakım. Buna bağlı bazı hastalıkların burada görülme sıklığı daha fazla. Yüksek rakımda yaşamak akciğer ile kalp arasındaki damarda sertleşmeye
ve pulmoner hipertansiyon dediğimiz bir hastalığa sebep oluyor. Kırgızistan'da çok sık görülüyor. Hava kalitesi ve sigara kullanımı da bütün solunum yollarını etkileyen ciddi hastalıklara sebep oluyor. Aynı zamanda bahar aylarında özellikle Bişkek'te çok ciddi polen yükü var. Ağaç tozları, polen. Buna bağlı da alerjik reaksiyonları, alerjik üst solunum yolu hastalıklarını çok fazla görüyoruz. Ошол менен биргеликте ушул Кыргызстанда өзгөчө ушул өпкө оорулары менен байланышкан илдеттер бар бекеби деген сурообузга айтып жатат. Албетте деди, Кыргызстандын өзүнүн географиялык жайланышына байланыштуу биз деңиз деңгээлинен жогоруда турабыз. Аны менен биргеликте кышында ышыбыз да өтө түттү окшойт, абанын тазалыгы тууралуу. Жана ошондой эле чылымды көп жегет экенбиз, урматтуу биздин көрөрмандарыбыз. Ушуга аябай маани беришибиз керек экен. Чылым чекпөөгө чакыра кетти. Жана ошондой эле албетте дейт, ушул себептерге байланыштуу өзүнүн атайын ошол Кыргызстандын шарттарына байланыштуу да өзгөчө илдеттери бар окшойт. Жана муну менен биргеликте жаз айларында бактардан ошо табияттын ойгонушу менен аллергиялардын пайда болушу менен биргеликте дагы так ушундай илдеттер күчөшү мүмкүн экендигин кошумчалап өттү. Жана муну насыл тедаvi edebiliriz? Böyle size gelmeden nasıl tedavi edilebiliriz? Burada öncelik bunların önlenmesi. Yani hastaların bunlara yönelik önlem alması gerekiyor. Sigaranın bırakılması, yani Kırgızistan'da sigara kullanımı maalesef çok yüksek seviyede. Sigaranın bırakılması. İkincisi özellikle bahar aylarında polenlere karşı önlem alınması. Polenler en çok sabah saatlerinde çok fazla oluyor. Bundan dolayı sabah saatlerinde özellikle alerjik şikayetli olan insanların dışarı çıkarken maske, atkı ya da herhangi bir şeyle ağız ve burunlarını kapatması, gerekirse hatta gözlük kullanması. Çünkü gözden bulaşan polenler de alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Akciğer hastalığı olanların yüksek rakımlarda özellikle 1500 metre rakımın üzerinde çok yaşamasını istemiyoruz. Daha alçaklara inmesi gerekiyor. Toğunun başına çıkıp alba jerge düşüşüz gereken. Aytırınız. Onun dışında da tabii ki düzenli doktorlarına kontrollere gitmeleri gerekiyor. Ошондой эле урматтуу биздин замандаштарыбыз, биз ошо сөз кылып жатпайбызбы? Ошол өпкө негизи дем алуумуз өтө кыйналып турган болсоңуз, жана өтүгүң тар болсо дүйнөнүн кеңдигине деген бар го, ошондой сыяктуу денең дем ала албаган бул өтө жаман нерсе болот экен. Ошондо айтып жатпайбы? Мисалы үчүн дейт, ошол Кыргызстанда өзгөчө биз сиздерге айтып өткөн көйгөйлөрдү алдын алыш керек дейт. Кантип алдын алабыз дейт? Мисалы үчүн дейт, жазында эгерде сиздин аллергияңыз бар боло турган болсо, эшикке чыга турган болсоңуз, маска тагынып алышыңыз же шарф тагынууну, жана ошондой эле көздөн да кириши мүмкүн экен, көз айнектерди айтып өттү. Жана муну менен биргеликте ошол кан басымыңызды жогорулап кетпеш үчүн ошол жана деңиз деңгээли жогору болгон жерлерден жашабаганга аракет кылуу деди. Hep böyle yaşamışsın, nasıl böyle ineceğiz buralara? Yani şöyle, yani genelde bu en çok rüzgarlı havalarda sorun oluyor. Ya da hastanın çok yeşillikli polen olan ya da işte pikniğe falan gittiğinde bu şikayetleri artabiliyor. Bunlar ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor tabii ki. Hastanın alerji düzeyi çok yüksekse ve kullandığımız ilaçlara rağmen hala şikayetleri geçmediyse daha üst basamak tedavileri var, aşı tedavileri var, alerji olan hani hastanın alerjisini azaltan ya da immünoterapi dediğimiz iğne tedavileri var. Belli süreleriyle hasta iğne yaptırıyor ve bu şikayetleri ciddi anlamda azalıyor. Ama yani kendini koruduğu zaman ciddi şekilde şikayetleri zaten olmuyor çoğu hastanın. Ошо менен биргеликте ошол табиятка пикникке чыгууда жана ошондой эле дарыланып жатканда да албетте деди, эгерде сиздин аллергияңыздар бар болсо же кандай болсо, муну дарылоодо дагы эгерде жардам бербей калса таблеткалар, андан кийин ийнеге деле өтүшүбүз мүмкүн дейт. Бирок өзүңүздүн ошол негизги айтылып өткөн нерсеси ошол Кыргызстанда чылым аябай көп чегилет экен дейт. Ошону тыштаганга жана ошол өзүбүздүн шаарыбыздагы көйгөйлөрүбүздү өзүбүз деле жакшы билсек керек, бактардын көп болушу, бирок ошол эле учурда жаз болуп жатканда эгерде аллергияңыздар бар болсо, масканы жана абаны тазалоо, жана муну менен биргеликте биздин дагы берки мейманыбыз Өмүрбек сиз айтып өткөнсүз, ушу ден соолугуңузга карап, улам ак халатчандарга барып текшерип туруш керек экен. Албетте. Абдан жакшы экен, абдан жакшы кеңештерди бериңиз. Муну албетте биз билген деле болобуз, бирок күнүнө колдонуу кыйын болот экен. Демек муну биз өзүбүздүн жашоо көндүмдөрүбүзгө киргизишибиз керек экендигин, жана бул азыркы учурда замандын талабы экендигин кошумчалап өткөндүгү жакшы болду окшойт. Ал эми азыркы менин суроом болсо, так ушул Курай мырза сизге болгон турат. Бул тедави үчүн ilaçların hepsi Türkiye'den mi buraya getiriliyor, yoksa buradan da pazardan alım olayı var mı? Evet. Şimdi bizim kullandığımız hastanemizde uygulanan tedavi standartları dünya tedavi standartlarını kullanıyoruz. O yüzden biz birçok tıbbi malzemeyi, ilaç malzemesini Türkiye'den getirtiyoruz. Bunu da yine Kırgızistan hükümetiyle karşılıklı yapılan bir anlaşma neticesinde gümrükten
Sadece bizim hastane özelinde geliyor bu ilaçlar. Ama bazen tabii ki bizim Kırgızistan içerisinden de tedarik ettiğimiz malzeme ve ilaçlarımız da oluyor. O günün şartlarına göre hizmette kesintiye uğratmamak için Kırgızistan'dan ama çoğunlukla Türkiye'deki ilaç ve medikal malzemelerin ve cihazları Türkiye'den getirtiyoruz. Шуну менен биргеликте биз бүгүнкү сөз кылып маек куруп жаткан конокторубуздун бири ошол Режеп Тайып Эрдоган Бишкек Кыргыз-Түрк достук мамлекеттик ооруканасынын административдик жана каржы иштери мүдүрү Курай Демиржи менен сүйлөшүп жатабыз. Мен ага суроо сурап ошол дарылоодо же болбосо кандайдыр бир нерседе дары-дармектердин баардыгы Түркия мамлекеттеринен алып келинеби же Кыргызстандан да алынабы же башка жерлерден да алынабы деген өзүбүздүн сурообузга. Албетте деди, биздин ооруканабыз негизи дарылоодо дүйнөлүк стандарттарга жооп берген жана дүйнөлүк протоколду колдонобуз. Туура айтып жатамбыз. Эгерде мен жаңылыш которуп алсам кошулуп туруңуз, анткени медициналык терминдер мен үчүн жаңы экендигин эскертип айта кетели. Ошол себептен ошондой алып келине тургандыктарынын жана ошол эле Кыргызстандын жана Түркия мамлекетинин ортосундагы сүйлөшүүгө байланыштуу ошол келип келе жатканда чек арадан кирилип жатканда дагы жеңилдиктер бериле тургандыгын кошумчалады. Муну менен биргеликте эгерде деди бул жакта дагы башка дары-дармектер керек болсо жергиликтүү Кыргызстандан да алына тургандыгын кошумчалады. Муну менен биргеликте дагы ушул биз сөз кылып жаткан ооруканада дарылоодо заманбап технологияларды колдоно тургандыгын, эгерде кандайдыр бир нерсени алмашуу же керек болуп жатса, ал Түркиядан алынып келине тургандыгын белгилеп айтып өткөндүгүн эскертип айта кетели. Жана буга чейинки дагы биздин буга келген студиябызга келген меймандарыбызды айтып келишчү. Ошол биздин ошол достук ооруканасында белгилүү болгондой, ошол дарылоону биз дүйнөлүк стандарттарга, дүйнөлүк дегенде Европа жана ошондой эле Американын дарылоо протоколдорун жана ошол жактагы ыкмаларын колдонууга аракет кылып жаткандыгын айтып өткөндүгүн эскертип айта кетели. Жана сиз дагы ошол Өмүрбек айта кетсеңиз, сиз айттыңыз ошол Кыргызстанда жүрөк кан тамыр ооруларынын көптүгүн бул биздин жашоо шартка, адамдын ошол колдонгон негизи эле жашашынын өзүнүн нерсесине жана ошондой эле генетикага дагы айтып өттүңүз, ошол жактан келиши мүмкүн деп. Биз мындай карай турган болсок, ушул өткөн жыл эле, ошо 2025-жылдын ичинде канча адам ошол жүрөгүнүн операция жасалды сиздердин ооруканада жана булардын жаш өлчөмүн айта аласызбы? Кандай илдеттер менен келишти? Ушулар тууралуу айтып Албетте. Бизде негизинен бир айда 20-25 жүрөк операция болуп турган болсо, ошондо бир жылдын ичинде 200дөн көп жүрөк операция, ачык операция. Андан сырткары жүрөккө мындай кеспей, чоң наркоз бербей, кол аркылуу кире турган операциялар болот. Кан тамыр жолу менен стенд коюлат, жана башка баягы тубаса кемтик оорулар жаба турган операциялар болот. Ар бир жылда 1000ден ашат болуш керек. Көп эмеспи? Мындай биздин кичинекей, биздин калкыбыздын санын карай турган болсок, бул көрсөткүч көп эмеспи? Бул көрсөткүч негизи операциянын саны боюнча Кыргызстанда бул оорулар көп азбы деп айтсак, мындай анык айтыш оорураак болот. Кээ бир учурда көп болгону менен бул мындай дарылоо жолу болгон үчүн, дарылоо операциялар центр көп болгону мамлекет үчүн жаман показатель эмес. Бирок оорулардын саны көп эмеспи? Кыргызстанда инфаркттар көп болуп атабы, болбой атабы? Алардын натыйжасы жакшы болуп атабы же инвалидизация болуп атабы же сактай албай калып атабы? Ошол показательдер өтө маанилүү. Ал боюнча негизи Кыргызстанда айта турган болсок, чынында эле жүрөк кан тамыр ооруларынын айынан баягы Кыргызстанда канча адам каза болуп аткан болсо, жарымы жүрөк кан тамыр оорулары деп эсептелинет. Ал Кыргызстан статистикасы. Эми ал статистика дүйнө жүзү боюнча көп эле мамлекетте ошол жүрөк кан тамыр оорулар биринчи орунда турат. Бирок сиз айтып өтсөңүз, мен аябай коркуп кеттим да, 200 киши айына элестетсеңиз. Жок, жылына 200 киши операция болсо, эми күнүнө бир операция кыла турган болсок деле 365 күн болсо, выходной деле бизде салабыз үйдө, ошондой кылыбызды айтырга болсо 200гө жакын операция кылып калсак керек. Эми алардын ичинде мен айткан жанагы эң көп бул кан тамырларына операция кылабыз. Андан сырткары кээ бир учурда жүрөктүн капкактары болот. Ошол ичиндеги капкактары начар иштеп калган учурларда жүрөк капкак оорулууларга алмаштырып, ошондой операция, протезирование деп коет. Атайын жасалган протездер болот. Алардын мөөнөтү барбы? Эгер өзүнүкү жарабай калган болсо, ал клапандарды койгондо капкактар аларда түрдүү болот. Механикалык болгон болсо, анын мөөнөтү жок. Ал иштей берет.
Бирок андай колдоно турган болсо кан суутуучу дары өмүр бою ичиш керек болот. Кээ бир учурда биологический клапан деп коет. Алардын мөөнөтү бар. Алар мындай айтканда 30 жыл, 40 жылга чыдабашы мүмкүн, 10-15 жылга чыдашы мүмкүн. Ал мындай адамдын организминен эме кылат. Бирок алны мындай 80-90го чыгып калгандар үчүн эмнеге кан суутуучу дары ичиштен кереги жок болот. Андан кийин ошону мындай айтканда биз айтышыбыз мүмкүн. 80-90го чыкты, канча калды билбейбиз. Бирок 10-15 жылга бул капкак жабай турган болсо деле биологический дүйнөсү үчүн ошондой негизи эме кылынат. Бирок кан суутуучулар ичпеген үчүн алардын мындай инсульт болуш, башка рисктер азаят да. Ошону эме кылышыбыз мүмкүн, коюшубуз мүмкүн. Кээ бир учурда бул операциялардын ичинде тубаса кемтик оорулар да болот. Тубаса кемтик оорулар операция жолу кичинекей балдар пароксенция менен төрөлүшөт. Негизи биздин ооруканада өтө эле жаш балдарга операция кылынбайт. 18, 19, 20, андан 40, 50, 60 жашы жөнүндө сурап атат. Көпчүлүк учурда бул оорулар тубаса кемтик оорулар 20, 25, 30 жашта болушу мүмкүн. Бирок аорта конжунктивинин кан тамырларына атеросклероз убакыт 50-60 жашка 70-80, 90 жаштагылар көбүрөөк десек болот. Эң көп 60-70 жаш кураган ошолорго көбүрөөк операция кылынат. Мындай жүрөк ооруй турганын кандайдыр бир алдын алып билсе белгилери барбы? Сиз ушуну биз деле билгендей болуп берет, бирок дагы бир жолу кайталап айта кетсеңиз. Анткени бул билгилерди биз күнүгө айтып турушубуз керек окшойт деп ойлоп көрдүм. Туура, күндө айтып туруш керек. Эми 40-тан ашкандан кийин эркектер группага кирет уже, мындай риск фактор болот. 45-50, 55тен кийин аялдар деле ошол жүрөктөн бир нерсе барбы жокпу деп ойлоно башташ керек. Анын симптомдору эң мындай башында эме кыла турган көпчүлүгү мына жерде жүрөк ооруй турган болсо, жүрөк катуу ооруганы бул инфаркттын башталышы деп элестетсек болот. Жүрөк ооруганда, бирок негизи жүрөк оорууда ачыштуу болгондо адамдар коркот. Жүрөгүм ооруп атат, окшойт, бир нерсе болуп атат деп коркот, кайрылат. Кандай болсо. Кандай учурда жүрөк оорулар кайрылбай кое тургандар бар. Билинбей. Мисалы ооруду, ачышты барат. Көбүнчө коркотунан баягы жүрөк эмес болсо деле келе берет. Ай, мына жерим чөтө ачышты, эмне болду? Токтоп калып. Эң маанилүү орган экен анда бизде. Коркот бардыгы. Тез согуп кетсе деле мисалы токтоп калат турган, бир нерсе болуп атам деп туруп чуркап барат. Бирок мисалы аба жетпегендей болуп одышка болуп калат кээде. Ал дагы өккө оору болушу мүмкүн, бирок жүрөк ооруларда дагы өтө көп болот. Аба жетпегендей состояниеде сезилет. Алар бирок көп деле кайрылбайт, өткөрүп атат көп учурда. Капкак оорулары болушу мүмкүн, кан тамырлары ооруп, тубасалар болушу мүмкүн. Аба жетпеген сезим келет. Бирок бизде мисалы кээ бирде үйдө келин шыпырып жүргөн болот. Мисалы канча жылдан бери жүрөт, аба жетпей чарчап калып элең десең, ооба, бирок эс алып даже кете берген болот да. Ал деле бирок кээ бир учурда жүрөктүн мындай симптомдору болушу мүмкүн. Көпчүлүк учурда адамдар бул жүрөк деп ойлоп опмун, там каным аз болуп атат, өпкөн бир нерсе болуп атат деп жүрө бергенде өткөрүп кетет. Өткөрүп көп эме кылып калган симптомдордун бирине кирет. Андан сырткары эң көп кездешкендердин дагы бири бул кан басымы көтөрүлөт адамдарда. Давлениеси көтөрүлөт. Мисалы 170-180 болгондо оорутат, өлчөйт, көтөрүптүр деп дары ичип коюшат. Бирок ошол эле убакытта 150-140тарда алар сезбеши мүмкүн. Сезбеген үчүн өлчөбөшү мүмкүн, өлчөбөгөн үчүн дары ичпей коюшу мүмкүн. Бул 140-150дө билинбегени менен өтө баягы организм үчүн органдарга, боорго, мээге өзүнүн зыянын келтире берет дагы. Бирок өлчөбөй жүрө бергенин мындай айтканда скрытый, билдирбей, бирок өтө көп зыян келтире турган жүрөк мындай пациенттерге айта турган проблемалардын бири ошол. Демек, эмне кылышыбыз керек экен анда? Демек, давлениеси бар болсо, давлениеси өлчөш керек. Алар кандай кылат? Мисалы, күндө 3 маал тамак жешти унутпайт. Эртең менен кечинде тиш жуушты унутпайт, бирок давлениесин өлчөп коюшту унутуп калат. Башым ооруганда гана өлчөйм, эмесе жакшы жүрөм го дейт. Жок, андай болош керек, эртең менен кечинде өлчөш керек. Күндө эле эртең менен же кечинде күндө өлчөй берип мындай бир привычкага айлантырып ала турган болсо, алар көбүрөөк жашайт. Болгону мындай жөнөкөй эле бир привычка дейли, бирок
50'den 60'tan кийин уже ал эң негизгиси ден соолук да. Ошого кан басымын өлчөп коет. Эгерде өдө көтөрүлө берген болсо, баш ооруганда эмес, жөн эле өлчөй турган болсо, көтөрүлө турса, анда дарылардын дозасын кичине эле көтөрүлөт. Болду, көп жашай алат. Ошол Демек барып текшерип туруш керек экен да, дайыма. Үйдө өзүн текшериш керек, албетте. Сиз айтып өтсөңүз, мен аябай чочуп кеттим, анткени мен апамдын негизи давлениясы чоң. Сиз айтканда азыр ойлоп кетип атам, ай башым ооруп калыптыр бүгүн деп дарысын ичип койгон күндөр болот. Чын эле сиз айткандай муну карап көрүп туруш керек экен. Жана ошондой эле урматтуу Халит мырза айта кетсеңиз, иммунитет бул багышлык мыйды? Bağışıklık. Onu böyle yükseltmemiz lazım diye böyle batlar içiyorlar ya. Bu gerçekten fayda ediyor mudur? Neler içiyorlar? Vitamindir. Biyolojik, Vitaminler. vitamin gibi. Şimdi tabii ki burada şöyle, yani bağışıklığımız, özellikle Covid zamanında bağışıklığı güçlendirmek için bu vitaminler çok ön plana çıktı. Şu an en çok bilinen D vitamin takviyesinin bağışıklığa çok faydası olduğu söyleniyor. Yani bilimsel olarak da bu zaten kanıtlandı. Onun dışında Yani bağışıklık bu nasıl bir şeydir? Böyle içtiğin zaman yükseliyor, onu azalttığın zaman aslında bizim azalıyor bağışıklık mu? dediğimiz şey vücudumuzun vücudumuza giren yabancı maddelere karşı vücudumuzun verdiği reaksiyon, vücudumuzun savunma mekanizması. Biz bunu özellikle mikroplara karşı bu savunma mekanizmasını devreye sokuyoruz. Bazı kişilerde doğuştan tabii ki bağışıklık, immünite zayıf olabiliyor. Bunu zaten çeşitli hastalıklar olarak da biz tespit edebiliyoruz. Bu kişiler bundan dolayı da bu mikroplara karşı savunmasız oluyor ve çok sık hastalanıyor. Organ nakli alan hastalar da organ nakli olduktan sonra kullandığı ilaçlara bağlı bağışıklıkları düştüğü için yine bunlar da enfeksiyonlara yatkın hale geliyor. Şimdi burada bağışıklığı güçlendirmek için önemli olan en önemli şeylerden bir tanesi beslenme. Hastaların yeterli ve düzenli beslenmesi gerekiyor. Yani multivitaminlerden ziyade düzenli egzersiz, yine bağışıklığı güçlendiren ve en önemlisi de yeterli uyku. Yani uykusuz kalmak bağışıklığı inanılmaz derecede düşürüyor. Bu üçünü yaptıktan sonra vitaminler devreye giriyor. Tabii ki bazı vitaminler ölçülebiliyor. Ölçüldüğü zaman eğer eksiklik varsa takviye olarak da yerine konulabiliyor. İlaç olarak Ama bu kullanılabiliyor. yardımcı oluyor. Efendim? Vitaminler yardımcı Tabii ki oluyor. yardımcı oluyor ama dediğim gibi ilk öncelik yeterli uyku, beslenme, egzersiz. Anın bарын kılbay эле, калп эле vitamin içsek faydası болбойт экен да. Onu ikisini yapmadık, sadece vitamin içersek Kesinlikle faydasız. olmaz. Жалкоолор үчүн жаман сөз айтат окшойбуз анда, урматтуу биздин көрөрмандарыбыз. Биз сурап жатпайбызбы? Негизи эле иммунитет деген эмне? Иммунитетти витаминдер менен көтөрүлөт деген чымбы деген суроолорубуз кайтып жатат. Иммунитет негизи бул дейт, ошол сырттан келген кандайдыр бир микробторго реакция көргөзгөн нерсени биз иммунитет деп айтат экенбиз. Медициналык факультетке тапшырсам деп ойлонуп Yani кеттим азыр. aslında tıpta önemli olan şey hastalıkların önlenmesi. Алдын алуу. Mesela yani immüniteyi düşüren önemli bir şeyden bir tanesi sigara. Sigara kullanımı ciddi şekilde bağışıklığı zayıflatıyor. Sigaranın bırakılması akciğer enfeksiyonlarını inanılmaz derecede azaltıyor. Yani akciğer enfeksiyonlarını azaltan aşı tedavileri var, grip aşıları var, pnömoni aşıları var. Ancak sigarayı bırakmadığı sürece hasta bağışıklığı hep düşük olduğu için enfeksiyona yakalanma ihtimali yüksek oluyor. Түшүндүк. Демек ki bağışıklığını düşürenlerin arasında sigara varmış. Tabii ki sigara çok yani en önemli etkenlerden bir tanesi. Siz burada gördüğünüz şeylerden oldu. Ya bu yani bilimsel olarak bütün dünyada kanıtlanmış bir şey. Aha. Ama yani Kırgızistan'da sigara tüketimi fazla, hava kirliliği fazla ve bahar aylarında polen çok fazla. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, биз сиздерге ошо сөз кылып айтып жатпайбызбы? Ошо иммунитет жөнүндө сүйлөп баштаганбыз. Негизи эле ошол витаминдерди ичүү пайдалуу, иммунитетти көтөрүү деген эмне деген суроолорубуз кайтып берип жатат дейт. Албетте дейт, азыр ошол ковидтен кийин D витаминин ичсе жакшы болот экен, жоксо дагы башкалар деп сиздерге деле келип, жана реклама менен алып келип, алып ичип көрдүңүздөрбү же шкафыңызга коюп унутуп калдыңызбы билбейм. Бирок эгерде сиз мындай тамактанууңуз туура болбосо, уйкуңуз жакшы канбаса, жана ошондой эле спорт менен кичине болсо дагы бир жөө басып өзүңүздү алектендирбесеңиз, анда витаминдин эч кандай пайдасы жок экендигин айтып өттү биздин бүгүнкү мейманыбыз. Эң негизги көрсөткүчү ушул үч нерсе дейт. Ушул үч нерсени кылгандан кийин ана витаминди кошумча бир кандайдыр бир мындай кошумча эле толуктооч катары, кыргызчада жакшы сөз бар, толуктооч деген кыргыз тилинде толуктоочкана катары колдонсоңуз боло тургандыгын айтып өттү. Өзгөчө деди ушул адамдын ден соолугунда жана өзгөчө ушул өпкөдө биздин
бизге бүгүн мейманга келип жооп берип жаткан врачыбыз негизи ошол өпкө оорулары тууралуу, көкүрөк оорулары тууралуу айтат экен. Анан айтып жатпай ушунда дейт, негизгиси бул дүйнөлүктө да ошо саламаттык сактоодо да негизи айтылып келген нерсе бул чылым дейт. Чылым түгөтү Кыргызстанда өтө көп экендигин айтып өттү. Ошол себептен эгерде сиз чылым ичкен болсоңуз, сиздин иммунитетиңиз ылдый болот экен дагы, кандай илдет болбосун, ал сизге келип жабышып сөзсүз оорутат экен. Ошол себептен эгерде ушундай жаман бир адатыңыз бар болсо, аны тышташыңыз керек экендигин айтып өтөлү. Жана менен биргеликте ошо Кыргызстандын эң маанилүү көйгөйлөрдү бирөөнүн катары айта кете турган болсок, бул абанын кири жана ошондой эле жайкы убакыттарда полен дедик. Мунун кыргызчасы кандай болот, азыр Өмүрбек агайыбыз айтып берет. Бул жанакы Ağaç tozları. Тополиный пух деген эмелер болот го, мына жайында эме кылып чыгышат. Бактар ойгонуп жаңа гүл ачып баштаганда бир нерселерди чыгарышат экен, химиялык ошорекилер бизде аллергия кылышы мүмкүн экен. Ошореки дейт, жана ошондой эле абанын кирдүүлүгү жана чылымдын көптүгө өтүлүшү. Ошол себептен урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, биздин бүгүнкү меймандарыбыз айтып жатышат, эң маанилүү нерсе дейт бул ден соолукта дарылоодо алдын алуу дейт. Ошол себептен байланыштуу сиз өзүңүздүн жашооңузду сапаттуу кылышыңыз керек экен. Мисалы үчүн спортуңуз менен алектенишиңиз керек экен, жакшы тамактанышыңыз керек экен, жана ошондой эле жакшы түнкү уйкуду дагы унутпашыңыз керек экен, жана мунун жанына кошумча витаминдерди дагы кабыл ала турган болсоңуз, сиздин ден соолугуңуз эч качан сизге көйгөйдү жаратпай тургандыгын айтып өттүм. Муну менен биргеликте дагы биздин ахалатчандарыбыз бул чекапы çok söylüyorlar да, буну yaptırınız diye. Bu bir marketingin bir yolu mudur, reklam mıdır? Bu check-up yaptırınız diyorlarsınız ya. Tabii ki şimdi şöyle. Bu marketing değildir değil mi? Yok, hayır. Yani check-up zaten tıpta en önemli olan şey erken teşhis hayat kurtarır. Yani çoğu hastalık maalesef erken bulgu vermiyor. Herhangi bir semptom, hastaya herhangi bir şikayet vermiyor. Yani dünyada en sık görülen kanser akciğer kanseri ve kansere bağlı ölümler içerisinde de mesela en sık görülen yine akciğer kanseri. Ancak çoğu hasta kanser olmasına rağmen yıllarca herhangi bir şikayeti olmuyor. Bundan dolayı da biz hastaların, yani ben kendi nezdimde söylemem gerekirse solunum yolu hastalıkla ilgili 40 yaşının üzerinde sigara içen herkesin mutlaka göğüs hastalıklarına kontrole gelmesini öneriyorum. Aile öyküsü varsa, sigara kullanımı varsa bu daha erken yaşlarda da gelinebilir. Ve Yani, devam edebilirsiniz. Tabii ki diğer hastalıklarda her hastalığın görülme yaşları farklı olduğu için insanların düzenli olarak kontrole gitmesini öneriyorum. Мен биздин мейманыбызга сурап жатпаймынбы, бул бизге айтып калышат эмеспи, өзүңүздүн ден соолугуңузга барыңыз, анализдерди тапшырып коюңуз, чекап деген сөз жаңыркы учурда аябай мода болуп атат. Бул жөн эле маркетингпи же негизи эле кылышыбыз керекпи деген сурообузга дагы айтып атат. Албетте деди, бул дүйнө жүзүндө дейт мындай өң аябай көп көрүлүп кеткен же болсо мындай дарылашуу өтө кыйын болгон ракты айтып жатат. Бул ошореки эрте табылса, эрте көрүлсө, эрте аныкталса, аны дарылоо оңой болот дейт. Эгерде бизде көбүнчө көп илдеттер билинбей эле жүрө берет дейт, анан эле өөрчүп кетип эле анан дарылоодо кыйын болуп кала тургандыгын, бул сиздин ошол убактыңызды жана каржы жаатында дагы сизди чоң бир кесепетке алып келишин айтып өттү. Ошол себептен деди, эгерде сиздерге мен ар бир эле ошол көрөрмандарыбыздын баардыгына айтат элем дейт, эгер сиз 40 жашта болсоңуз жана чылым чеккен болсоңуз, анда сиз өзүңүз ден соолугуңузду бир барып көрсөтүп коңуз дейт. Эгерде сиздин ата энеңизде бирөө чылым чеккен болсо дейт, анда мындай нерселерге дагы эртерээк кабылып калышыңыз мүмкүн. Ошол себептен биз муну кандайдыр бир маркетинг эмес, негизи эле эрте диагноз коюу бул өмүрдү сактап калат деген ураанга ишенебиз дейт. Ошол себептен баардыгыңыздардын баардыгын бул өзүңүздүн ден соолугуңузду каратып, барып текшертип турушуңуздар шарт экендигин айтып өттү. Мен да кошумча айтып коеюнбу, бул суроо, мисалы чекап деген бул маркетинговый сөзбү же кандай десе, бул биз мурунку эле профосмотр деген болчу да. Мектепке келип врачтар текшерип жүрчү, иштеген жерге барат эле, жыл сайын сан книжка чогултат эле. Мындай чыкканда мурунку системада анын аты башкача болчу. Профосмотр болчу. Чекап модный бир вариант. Азыр маркетинг бар. Ошого маркетингде ой келет, бирок чынында айтканда ошол эле жөнөкөй эле мурунтан бардыгын бир сыйра ден соолугун карап туруш керек деген жыл сайын бир жолу. Эми азыр жыл сайын бир жолу бардыгына кыла албайбы. Кээ бир мекемелер, ишканалар өздөрүнүн эмелерин, ишкерлерин көрсөтүп турушу мүмкүн. Бирок азыр ар бир өзүм карайын, эмне кылайын деген болсо, бул определенный жашында көрүнө турган бир эмелер болот. Мындай мисалы жүрөк жактан
Şart. Yani, Söz başınızda. Misалы жүрөк жактан эгерде 40-тан ашкан болсо эркектерде жүрөк оорулар пайда боло баштайт. Эгерде 40-тан ашкан темеки чеккен болсо жүрөктү көрүп коюш керек. Кээ бир учурда ал инфаркт уже болгон, өзү билбей калган болушу да мүмкүн. Оорусуз жөн эле кетип атып, инфаркт болду, билбеди. Аны экиге тарта турган болсок деле көрүнөт, мисалы. Же кан басымы көтөрүлүп жүрөт, өзү деле билбеди. Ошол чекапта көрүнсө, кан басым бар турбай, мунаны ичип башта деп айтыш мүмкүн. Андан сырткары аял кишилерге дагы 50-дөн ашкандан кийин, эгерде сахар диабети болсо, алар албетте аларда жүрөк оору, башка эмелери болушу ыктымалы андан да көп. Генетика жактан ата-энеси, жакындары инфаркт болгон, жүрөк операция болгон стенд койдурулган жаш убакытта болсо, албетте жүрөгүн, өзүнүн жүрөктөрүн көрсөтө башташ керек болот. А бирок эгерде мисалы ата-энеси 60-70-80-ге чыгып калды дейли, анда албетте чекап кылып, өпкөсүн тарттырып, өпкөдө мисалы азыр айткандай онкология болушу мүмкүн, эч кандай симптом бербейт, жүрөк оорулар деле эч кандай симптом бербей калгандар болот. Ошого ошондой мындай айтканда профосмотрду же чекап дейбизби, өтүп турганы жаш келгенде особенно өтүп турушу. Бул шарт экен да. Өзгөчө ошо эгерде чылым чеге турган болсоңуздар, барышыңыздар керек экен. Мен да үйдөгү байкелеримди кубалайт окшойм, барып текшерилип келиңиздер деп. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, биз сиздер менен биргеликте Режеп Тайып Эрдоган Бишкек Кыргыз-Түрк достук мамлекеттик ооруканасынан келген атайын меймандарыбыз менен сөз кылып жатабыз. Ал эми азыр убактыбыз дагы аягына жетип калган экен. Хепинизе бөлө бир эркин микрофон берейин. Сизи неyi söylemek için geldiniz, istediniz? Ben o soruyu vermedim. Tam şimdi zamanıdır. Sizde söz. Şimdi biz Koray Bey. Evet, biz buraya Türkiye'den gelen sağlık profesyonelleri olarak gönüllü geldik. Buraya tabii ki hükümetler arası bir anlaşma ile beraber bu hastane kuruldu ama bizim burada çalışma şevkimizi artıran ortak kültürümüz, kan bağımız ve kardeşliğimiz. Biz burada hizmet vermekten dolayı çok mutluyuz. Türkiye'nin dünya standartları üzerindeki sağlık hizmetini buradaki Kırgız halkına sunmak, onlara göstermek ve aynı zamanda hem de protokolümüz gereği Kırgızistan'daki sağlık personellerini eğitmek ve zaman zaman onları Türkiye'ye gönderip orada da eğitim almalarını sağlamak bizim için çok onur verici, gurur verici bir durum. Burada hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bu büyük desteğinden dolayı gurur duyuyoruz. Hem de iki ülke arasındaki bu anlaşmadan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Büyük bir zevk ile geldik. İlk defa geldiniz değil mi Kırgız? Evet, ben ilk defa geldim. 5 aydır buradayım. Yaklaşık bir 4 ay daha burada kalacağım büyük ihtimalle. Ve bizim verdiğimiz hizmet şu an Türkiye'deki bütün sağlık tesislerinde özel, kamu fark etmeksizin kullanılan sağlıkta kalite standartları diye bizim rehberlerimiz vardır. Bu rehberlerdeki uygulamayı biz buradaki hastanede de uygulamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bunu buradaki personel arkadaşlara öğretmeyi ve hastanenin bundan sonraki çalışma prensibi olarak bunu kullanmasını da istiyoruz. Çünkü bu hem sağlık hizmetini en verimli ve en dünya standartları haline getiriyor, hem de çalışan güvenliğini de sağlıyor. Bunun için de çok çaba sarf ediyoruz. Burada hem Kırgız arkadaşlarımızın da bu yönde gayretini de görüyoruz. Ayrıca o en başta konuştuğumuz personel alımları ile ilgili kısma da ben küçük bir değinmek istiyorum. Şu an bizim maaş, yani Kırgız arkadaşların maaşları zaman içerisinde Kırgızistan'daki kamu özel bütün maaşları biz tek tek araştırarak bunların daha üzerinde bir maaş veriyoruz. Hani bizde çalışmak isteyen arkadaşlar olursa bu konuyu da dikkate alsınlar. Ayrıca Kırgızistan'da çalışan, yani şu an hastanede çalışan Kırgız arkadaşlar buranın kanunlarına tabi. Biz de bu kanunları harfiyen uyguluyoruz. Özlük hakları ile ilgili herhangi bir tereddüte yer vermiyoruz. Bu konuda hiç kimsenin de bir endişesi olmasın.
Siz de doktor musunuz yoksa? Değilim. Ben idari ve mali işler müdürüyüm. Bize sadece Türkiye'den sağlık profesyoneli, yani hekim, hemşire dışında profesyonel anlamda idari personeller de, yani muhasebeci, satın almacı, onlar da geliyorlar. Ortak çalışmayı görüyoruz ve sadece biz burada aynı zamanda Türkiye'deki sağlık ve idari sistemi gösterirken biz de buradaki sistemden almamız gerekenleri de kendi adımıza bazen alıyoruz bunları da. Yani karşılıklı bir alışverişimiz de oluyor. Misal neyi alabildik diye böyle ilginç gelmiştir buradaki sistem, çalışan sistem. Buradaki sistemde mi? Ya çok burada da güzel uygulamalar var. Ama hani bizim Türkiye'deki uyguladığımız sistem aslında son 25 yıldır özenle hazırlanmış bir sistemi kullanıyoruz biz. Yani bu sistem zamanından beri böyle harfiyen uygulanmış, rehberlere dökülmüş. Yani bir sonraki, ben emekli olduktan sonra da benden sonrakilerin de kullanabileceği bir sistem olduğu için kişiye bağlı değil. Bu bir devlet geleneği haline gelmiştir bizde de. Ya burada benim yani en çok hoşuma giden insanların çok güler yüzlü olması. Yani ve iki ülke arasındaki bu az önce bahsettiğim bağdan dolayı bizlere karşı gerçekten çok hoşgörülü, çok iyi insan, yani çok misafirperverler. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Hani biz evet evimizden, ailemizden, memleketimizden uzaktayız ve gurbetteyiz ama hani buradaki arkadaşlar sağ olsunlar bize o eksikliği hiç hissettirmiyorlar. Bizi kendi evimizde gibi hissettiriyorlar. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Buradaki çalışma şevkimizi de ekstra artırıyor. Biz ayrıca hastane olarak Kırgız halkına hizmet verirken aynı zamanda Kırgızistan ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Hizmet de alıyoruz. Yani bazen temizlik hizmeti alıyoruz, personel çalıştırıyoruz. Bazen gıda alımı yapıyoruz. İşte az önce bahsettiğim bazen medikal malzeme, ilaç malzeme alımları yapıyoruz. İşte hastane binamızın ihtiyaçlarını karşılamak için buradan hizmet alıyoruz. İnşaat hizmeti alıyoruz. Bakım onarım hizmeti alıyoruz. Ve aynı zamanda buradaki ekonomiye de katkı veriyoruz. Yani hem hizmet veriyoruz hem hizmet alıyoruz. Bu karşılıklı bir işbirliği olarak inşallah böyle de devam edecek diye düşünüyorum. Çok rahmat. Анда mesela sizdin сөздөрүңүздү мен кыргыз тилине которуп берсем, албетте биздин ошол мейманыбызга сурап жатпайбызбы? Ошол эркин микрофон бердик, эмнеден сурай калдың, эмнеден айтайын деп келдиңиз эле деп айтсак, ошол антип айтатты. Биз дейт Кыргызстанга келдик дейт, албетте бул жерге бул биздин бир тууган деген ошол түрк тилдүү мамлекеттердин ичинде өзүбүздүн бир тууганыбыз деп атайын келип, Түркиядагы өкмөт албетте бизге дейт колубузга жана жонубузга иш берип жөнөттү дейт. Бирок биз бул жака келип дагы ошол жергиликтүү калк менен дагы бул жерге келгенден кийин өзүбүздү чет элге келгенде сезген жокпуз дейт. Албетте биз чет жакта жүрсөк дагы өзүбүздүн жакын туугандарыбыз менен бирге кызмат алышып жаткандыктарын кошумчалап өттүм. Муну менен биргеликте дейт, биздин оорукана дейт дүйнөлүк стандарттарга жооп берген оорукана дейт. Дагы ошол дүйнөлүк стандарттагы берилген нерсенин, көрсөтүлгөн нерсе менен, шарттар менен же болбосо кандай бир планка коюлса, ошонун үстүндө негизинде иш алып барганга аракет кыла тургандыгына белгилеп өттүм. Албетте дейт, ден соолукта эң негизгиси биздин дейт сапаттуу кызмат кылуу дейт калкка. Биздин эң негизги сапаттарыбыздын бирөө ушул дейт. Ошол Түркия мамлекетинде мындан 25-30 жыл мурун кандай керек деген өзүбүзгө алдыбызга коюлган ошол эки тапшырмалардын негизинде иш алып барып келе жаткандыгын жана Кыргызстанда дагы ошол саламаттыкты сактоо же болбосо калыбына келтирүү жаатында дагы өзгөчө ошол өзүбүз үчүн дагы жаңыланууларды алып жатабыз дейт, өзүбүздүн тажрыйбабыз менен да бөлүшүп жатабыз дейт. Эгерде биздин мындай карай турган болсоңуздар дейт, ошол биздин ооруканабызга келип иштеп жаткан кыргызстандык жарандарга дейт, атайын биздин айлык маянасын биз бул ошол жергиликтүү жерди атайын карап анализдеп көрүп туруп эң жогорку ошо айлык маянаны бергенге аракет кылабыз деди. Ошону беребиз деп өзүнүн айтып өткөндүгүн да сиздерге айта кетели. Муну менен биргеликте ошол Кыргызстанга келгенде бул жерге өзүбүздүн бир туугандарыбыз, тарыхыбыз, маданиятыбыз бир болгон калкыбыз менен бул жерге кызмат кылуу дейт. Ошол Түркия бизди жиберди дейт. Бул жерге кызмат кылуу биз үчүн сыймык дейт. Бул сыймыкты дагы биз ошол уят кылбай башыбызды өйдө көтөрүү менен ошол өзүбүздүн кызматыбызды берүүгө аракет кылып жаткан
жаткандарын да кошумчалап өттү. Муну менен биргеликте биздин ооруканабыз калкка кызмат кылат дейт. Муну менен ошол менен эле жанында Кыргызстандын экономикасына дагы өзүбүздүн колдообузду көргөзүп келе жатабыз дейт. Мисалы үчүн, эгер биз буяка келип өзүбүздүн ооруканабыз иш алып барып баштады дейт, анага дагы ичинде дагы адамдар дагы ишке алынып, канчалаган ошол жумуш орундары менен да камсыз кылып жатабыз дейт. Бул да биз үчүн өтө чоң сыймык экендигин кошумчалап өттү. Жана ошондой эле ошо Түркия, Кыргызстандын ортосундагы өзүнүн аты эле айтып тургандай достукту айтып турбайбы, бири-бирибиз менен тажрыйбабызды бөлүшүп, жана ошондой эле саламаттыкты сактоодо, калыбына келтирүүдө дагы бири-бирибизге болгон колдообузду дайыма көргөзүп тура тургандыктарын кошумчалап кетейин. Дагы кийинки ошол сөздү дагы биз Халит Балга берели. Анда эмесе сизге да эркин микрофон. Neyi sormadım, neyi söylemek istemiştiniz şimdi? Biz şu an hastanemizde modern tanı yöntemlerini ve güncel tedavi yöntemlerini kullanıyoruz. Özellikle solunum yolu ile ilgili şikayet olan hastaların şikayetlerini önemsemesi ve mutlaka kontrole gelmesini öneriyoruz. Uzun süren öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, balgam, ağızdan öksürükle birlikte kan gelmesi, kilo kaybı, halsizlik veya dediğim gibi hiçbir şikayeti olmasa bile aile öyküsü olan insanların, yani ailesinde akciğer hastalığı olan öyküsü olan insanların, sigara kullanımı olan insanların düzenli olarak kontrollere gelmesini mutlaka öneriyorum. Çünkü erken tanı hayat kurtarır. Bir de ben de bir hikaye anlatmak istiyorum. Buyurun. Ben Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinden geliyorum. Kahramanmaraşlıyım. Biliyorsunuz 2023 yılında çok büyük bir deprem olmuştu, evet, Maraş'ta. Deprem olduğu sırada ben burada yine çalışıyordum. O zaman da buraya gelmiştim. Ve Kırgız bir milletvekilinin meclisteki bir konuşması vardı. Biz aynı soydan geliyoruz. Bizim Türkiye'ye yardımımız çok farklı olacak. Şu an şartlar kış, havalar soğuk ve biz Türkiye'ye barınma, çadır ve otağı göndereceğiz demişti ve böyle bir yardımda bulunmuştu. Yaklaşık bir ay önce bir hasta geldi bana ve Türkiye'ye itfaiye eri olarak buradan yardıma giden bir kişiydi. Karısı hasta olarak geldi ve yatırdık, tedavisini yaptık. Yani bundan dolayı yani ben zaten ben de buraya gönüllü olarak geldim. Burada çalışmayı da çok seviyorum. Kırgız halkını da çok seviyorum. Böyle bir hikaye anlatmak istedim. Teşekkürler. Өтө кызыктуу экен. Албетте биздин кийинки мейманыбызды айтып жатпайбы, ошол дарыгер пульмонолог Халит Балда айтып жатпайбы дейт. Албетте дейт, мен Кыргызстанда ошол жерде азыркы дарылоодо биз ошол дүйнөлүк стандарттар менен, дүйнөлүк протокол менен дарыланга аракет кылабыз дейт. Жана мен өзүмдүн бир окуя менен бөлүшкүм келет дейт. Өзүңүздөр билгендей, 6 февралда Түркияда чоң бир жер титирөө болгон, көптөгөн адамдардын өмүрүн алып кеткен. Өзүңүздөр дагы Кыргыз эли дагы бир тууган эл катары ал жака өзүбүз жардам колун узаткан дейт. Ошол моментте дейт, мен бул жерде болчумун дейт, Кыргызстанда болчумун дейт. Бул жерде иш алып барып жатканда ошол кыргызстандык ошол жогорку кеңештин бир депутаты айткан эле дейт. Бул жерге биз түрк туугандарыбызга биздин жардамыбыз өзгөчө болушу керек. Биз азыркы кыш учурунда биз ошол өзүбүздүн боз үйлөрүбүздү алып барып тигели. Биздин жардамыбыз мындай башкача болушу керек деп айткан болчу дейт ошол учурда. Жана бул да андан кийин дагы ошол жардамдар барып, ал жака дагы барып, ошол өзүңүздөр билгендей, сиздер өзүңүздөр дагы азыркы учурда жаңы ошол технологиянын жардам менен жардамдарды көргөнсүздөр. Мен оюмча ар бир эле кыргыз жаранда өзүнүн жардамын көргөзгөн болуш керек дейт. Ошол учурда дейт, ошол жер титирөөгө жана ал жердеги адамдарды куткаруу менен барган дейт, ошол кыргызстандык бир өрт өчүргүч кайрылды дейт мага быйыл. Ошол анын жубайы ооруп калыптыр дейт. Аны көргөндөн кийин биз аны менен сүйлөштүк дейт. Жана биз да өзүбүздүн жардам берип, ошол өзүнүн жубайынын саламаттыгын калыбына келтиргенге жардам көргөздүк дейт, дарыладык дейт. Жана мен бул жерге дагы өзүм каалоом менен келип иштеп жатам дейт. Биздин мейманыбыз айтканда, Корай мырза айткандай дагы, биз бул жерге өзүбүздүн каалообуз менен келип иш алып барып жатабыз дейт. Биздин байланышыбыз, биздин байланышыбыз бул жалгыз гана ден соолук жолусу кызмат жаатында эле болуп калбайт дейт. Бул жакта дагы өзүнүн ошол кишинин кандай десем мындай өзүнүн жеке дагы мындай сезимдери менен, мамилелери менен иш алып барып жаткандыктарын да көрдүк. Бул аябай бизди кубандырды. Сизге дагы биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошол биздин мекендештерибиздин саламаттыгын калыбына келтирүүгө жардам берет экенсиздер. Чоң рахмат. Өмүр мырза, сизге дагы эркин микрофон. Эмнени сурабай калдым, эмнени айтайын деп келдиңиз беле? Негизи жүрөк жактан көп эле талкуу болду. Мен айтат турганым, бул менин оюмча биз үчүн өтө маанилүү бул ден соолукта. Бул алдын алуу. Биз дарыгерлер
уже кесепети операция кылыш керек эме болуш керек. Бирок эң маанилүү жагы бул адамдардын алдын ала бул оорулууга жетпегени. Ошондуктан мен кайрылат элем. Биринчиден албетте күндө иш, күндө бала чака, башка бир эмнелер менен кредит, ипотека, машина бузулуп калды, пробкада калдым. Ошондой күнүмкү смог болду, аба мындай, стресс көп. Албетте ошолордун айынан ден соолук приоритет боюнча аркада калып калат. Менин оюмча азыр ар бири бирок аз болсо дагы убакытты бөлүп, ден соолуктан баалуу нерсе менимче жок. Бар ден соолук. Аны 60-70ке чыкканда көбү билет. Бирок жаш убагында эле, жаш убактан баштаса, бизге операция болуп 60-70-тегилер айтат, мурунтан эле тамеки таштабапмын дейт мисалы. Жаш убагында ал ден соолук үчүн эң баалуу нерсе үчүн жардам бере турган, өзүн карап коюш көп убакыт талап кылбайт. Ал үчүн көп акча керек эмес. Наоборот, ал эконом кылат. Тамекини мисалы таштай алса, 30 жашында таштаса, канча жыл жакшы жашабат. Канча жашоо чөнтөндө болот, 70 жыл тамеки чегип туруп акырынан таштаса, уже өпкөсү начар болуп бүтөйүн дегенден кийин таштагандан пайдасы аз. Өзүн карап спорт менен машыгуу мисалы, футбол болобу, баскетбол болобу, кыймыл аракет кылабы, азыр тоолорго чыгабы, бирок машыгууну өзүнүн жанагы күндүнкү стресстин арасына кошо алса, анда ал стресстен деле сактап эме кылат, көп проблемасын чечип берет. Ошол эле иштеген жериндеги неформально эме кылгандыктан деле стрессти азаят. Ден соолук үчүн пайда. Мындай айтканда, азыр биз мисалы чурка десек, чуркайт бир жумадан токтойт. Жок, привычка кылып алса, көндүмгө кылып киргизе алса, андан сырткары дагы ата-энеси, эгер ата-энеси бар болсо, 60-70ке чыгып калган болсо, аларды караш керек. Аларды биз айткандай чекап, профосмотр кылып көңүл буруш керек. Негеде алар деле баягындай жаш балага окшоп баштайт да. Көрүнгүсү жок, ичинде страх пайда болот, көрүнгүсү келбейт. Жок, балам жакшы эле болуп атат, жок, аларды карап сөзсүз жылына бир жолу барып алып баш керек. Мага аябай жакты. Биздин дагы мейманыбыз айтып өтпөдү, жакшы уйку, жакшы сапаттуу тамак жөө жана ошондой эле физкультура. Бул өтө маанилүү нерсе экен, муну эч качан акылыбыздан чыгарбайлы. Урматтуу биздин замандаштарыбыз, биз сиздер менен биргеликте бүгүн дагы ден соолук тууралуу сөз кылганга аракет кылдык. Студиябызга келген меймандарыбызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз, иштериңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Ал эми урматтуу көрөрмандар, кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угушкучакты, аман туруңуздар.